Раим Матраимов, ал ким? 3 жыл мурун журналист Улан Егизбаев бажыдагы коррупцияны иликтеп баштап, Катардагы чиновникке катталган кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү ачыкка чыгарган. Андан соң Азаттыктын журналисти Али Токтаконов, Клоп жана OCCRP менен биргеликте Раим Матраимов катышкан өлкөдөн 700 миллион долларды алып чыгуу схемасын иликтеп чыгышкан. Андан кийин Матраимовду камоону талап кылып, коррупцияга каршы митингдер башталды. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбековдун реакциясы баарыбыздын эсибизде болсо керек. Кимдир бирөө чындыгында эч кандай фактылар жок деп айтышы мүмкүн. Бирок төмөнкү фактылар бар. Россиялык Регнум басылмасынын маалыматы боюнча, Кытай менен биздин бажы статистикасынын айырмасы 20 жыл ичинде 50 миллиард долларды түзгөн. Башкача айтканда, Кыргызстан товарлары 11,64 миллиард долларга келгенин, ал эми Кытайдын айтымында алар 61,667 миллиард долларга товар жөнөтүшкөн деп жазат. Казакстандын премьер-министри белгилегендей, 2016 жылы Кытайдын маалыматы боюнча Кыргыз Республикасына экспорттун көлөмү 5,6 миллиард долларды. Ал эми Кыргызстан боюнча импорттун көлөмү 1,5 миллиард долларды түзгөн. Жыл сайын 4,1 миллиард доллар белгисиз жоголуп турган. Азаттыктын журналисттери Кыргызстандагы Матраимовдордун каттоосунда турган 20дан ашуун хан сарайларды, батирлерди жана башка кыймылсыз мүлктөрдү аныкташты. Ошондой эле Дубайда 12,5 миллион долларга бааланган кыймылсыз мүлк катталган. Бул жөн гана расмий маалыматтар. Матраимовдун балдары Лондондогу Арсенал футболдук клубунда машыгып 43 000 долларлык сааттарды тагынышат. Факт-чектин иликтөөсүнө таянсак, Матраимовдун жубайы кымбат баалуу кийимдерге, кол сааттарга, зер буюмдарга гана 20 миллион сомдон ашык акча короткон. Досторуңуздан сурап көрүңүз, кайсыл мамлекеттик чөйрө эң коррупциялашкан? Алардын көпчүлүгү бажы деп жооп беришет. Бул фактыларга жана иликтөөлөргө жооп катары мамлекет эмне кылды? УКМК 20 октябрда Матраимовду кармады, бирок ошол эле күнү бошотту. Бул нерсени алар Матраимов тергөө менен келишим түзүп 2 миллиард сом, же болбосо 25 миллион доллар төлөйм деп убада берди деп түшүндүргөн. Бул сумма ал Кыргызстандан чыгарып кеткен 700 миллион доллардан 28 эсеге аз. Салыштыруу үчүн 700 миллион долларга кычкач 600 доллардан деп эсептелген күндө деле Бишкек шаарынын жебин 2 жолу модернизациялоого болот эле. Же балыкчы Чолпон ата корумду жолун 9 жолу калыбына келтирүүгө жетмек. Же болбосо жаңы 29 заманбап таштанды таштоочу жайларды курууга мүмкүн эле. Эгерде бүт өлкө чыгып коррупционерлерди камоону талап кылса, мунун баары бизде толук болушу мүмкүн болчу. 2017 жылы бажы кызматынан мамлекеттик бюджетке түшкөн киреше 34 миллиард сомду түздү. Башкача айтканда, айына 3 миллиард сомдон. А бул бажы тармагында коррупция бар экендигин эске алгандагы сумма. Башкача айтканда, Матраимовдор тарабынан келтирилген зыян бажы тармагынын 1 айлык кирешесине теңелип калды. Ал эми Раймбек Матраимов бажы кызматында 1997 жылдан бери эмгектенип келет.